Саламатсыздарбы? Кайрадан маанилүү маек эфирде. Бүгүн бизде конокто Коомдук телерадио корпорациясынын башкы директору Карипбеков Илим Майрамбекович. Кызыктуу маегибизди эфирден алыстабай күбө болуңуздар. Саламатсызбы, Илимбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына биз архивге кайрылып көрсөк, сиздин ушул КТРКга жетекчи болуп келгениңизге так 3 жыл болуптур. 2017 жылы 6 февралда келген экенсиз. Мына 3 жыл аралыкта ушу КТРКда болгон жакшы ийгиликтериңиз жөнүндө жана кандай кемчиликтер болду, ал жөнүндө дагы коомчулукка азын улак сөз кылып берсеңиз. Негизи кемчилик жөнүндө эрки күчтүү киши гана айта алат. Анда эмесе сөз сизде. Саламатчылык эжеке, рахмат чакырганыңыздарга, ушу куттуу имаратыңыздарга, бөлмөңүздөргө. Жакшы, мен күтпөптүрмүн, үмүттөбү чындап эле абдан жакшы өнүгүү жолунда экен. Ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат, чындап эле мен ушу 15-жылы февралда келгем. Бүгүнкү күнү 18-жыл. Кечиресиз, 15-жылы февралда келиптирсиз, 3 жыл аралыкта. 3 жыл болду. Бизде Коомдук телерадио корпорациясынын жетекчиси мыйзам боюнча 4 жылга шайланат. Ошо мына мен акыркы жылымдын күндөрү кетти да. Эмки жылы ушу февралда мен мөөнөтүм бүтөт. Башкы директорлук мөөнөтүм бүтөт. Анан албетте баягы эми жыйынтыктоочу биз негизи мыйзам боюнча жыл сайын жылда жыйынтыктап турабыз. Мен дагы дейле коомчулукка ачык болгонго дайыма аракет кылам. Өзүмдүн иш аракеттеримдин баарын ошо теледен гана бербестен биз инфографика аркылуу интернетке дагы жайылдырабыз, жана өзүмдүн баракчаларыма дагы айтып турам. Дейле мен ойлойм, баягы канчалык ачык болсоң, канчалык эчтеке жашырбасаң, болгон маалыматты болгондой айтып берип турсаң, негизи ошол коомчулукта дагы тегерекчиликти дагы жамаатта дагы кабыл алуу башкача болот да, өзүң да жүргөнүңө да жеңил болот. Эми айтып кете турган болсок, жалпысынан айтып кеткенде бардык жетекчи албетте мактангысы келет, өзүнүн жетишкендиктерин айткысы келет. Мен айтып кете турган болсом, 3 жылда кылган ишиме мен ойлойм, биз мындай уяла турган абалда эмесмин. Мен көп нерсе биз жамаатыбыз менен жетиштикти деп айтып кете алам. Биринчи кезекте бизде карыздар абдан көп болчу. Мен жаңы келгенде биздин карызыбыз доллар менен эле 1,5 миллионго жакын карызыбыз бар болчу. Жанагы ар кайсы программаларга, компанияларга кредиторлук карыздарыбыз абдан көп болчу. Жана лицензияларга, футболдук лицензияларга, жана эл аралык бир өзүбүздүн уюмчаларыбыз бар, теле берүү багытындагы ошолерге болгон мүчөлүк төлөмдөрү боюнча баш аягы ушу 1,5 миллионго чейин карызыбыз бар болчу да. Биз ошол карыздардын баарынан ошо 1,5-2 жылдын ичинде баарынан кутулуп бүттүк. Бүгүнкү күндө КТРКнын бир дагы карызы жок. Ошон үчүн мен муну сыймыктануу менен айта алам. Экинчиден, мен жаңы келгенде ошондо билем, бизде көп эл аралык уюмдарга ошолектер менен партнер болуп, биз долбоорлорду жазып эле, анан ошол жерде биздин программада биздин кызматкерлер бир камерага зар болуп эле, анан ошол килейген улуттук эң негизги деп эсептелген телерадио корпорация, компания дагы эмес, корпорация ошо бир камерага, бир ошо микрофонго же болбосо ушундай бир жабдыкка, техникалык жабдыкка зар болуп эле, анан ошолектерден кудайчы болуп эле сурап жүргөн учурлар бар эле. Бизге камера берип койгулачы, бизге муну бергилечи деп суранып жүрчү эле да. Бүгүнкү күндө бир дагы эл аралык уюмдар менен биздин андай долбоорубуз жок. Бүгүнкү күндө бир дагы эл аралык уюмдан же болбосо донордон биз кайыр сурап же акча сураган жерибиз таптакыр жок. Бүгүнкү күндө КТРК өзүнүн бюджеттен алган акчасы жана коммерциялык булактардан алган акчасы толуктуу түрдө жетиштүү. Биз өзүн өзү каржылайт. Өзүн өзү толугу менен каржылайт. Ошондуктан муну дагы мен сыймык менен айтып кетким. Андан тышкары айтып кете турганым, бизде КТРКнын өзүнүн кызыкчылыгы эң негизги багытка коюлган. Бул эмнени билдирет? Биринчи кезекте өзүңүздөр билсеңиздер керек, эми аны элдин баары эле билчү, биздин эмнегедир өзүбүздүн улуттук телеканалда прайм тайм учурунда эң көрүмдүү деген учурларда бизде башка
партнерлорубуздун программалары турчу да. Мен келгенде ошол эки абдан таң калгам. Өзүбүздүн көрүмдүү деген учурда мисалы ыңгайсыз суроолор Азаттыктын программасы турчу. Саат 9-да. Эми 9 телерадио компаниянын билген адамдар абдан жакшы билет. 9-да бул эң көрүмдүү учурда. 9-да негизи жаңылык туруш керек. А биз болсо ошол эки Азаттыктын программасына ыңгайсыз суроолор деген программасына 9-да коюп койгонбуз дагы. Өзүбүздүн жаңылыгыбыз ошол программа бүткөндөн кийин 9:30-да берилчү да. Анткени алар акча төлөйт. Себеби акча төлөшчү. А радиодо да так ошондой. Так машинеге отуруп, эртең менен жумушка баратып, тамак ичип, элдер отуруп, машина менен кетип баратканда жана тыгын учурда биз баарыбыз радио угабыз да. Ошол учурда биз дайыма Азаттыкты укчубуз. Биздин улуттук радионун биринчи каналынан биз Азаттыкты угуп барчубуз да. Бул телерадио корпорация кылган контент эмес, а башка ошо Азаттыктын. Себеби акча берет. Анан мен келип эмнеге биздин өзүбүздүн программабыз туруш керек да, андан кийин башкаларды ойлошубуз керек десе, бүт баары акчага табалып эле булар кокуй буларды биз жылдырсак, анда булар болсо акча бербей коет деп. Анан ошон үчүн мен бул жылдырыш керек, прайм тайм учурду бизге бергиле, башка учурга жылгыла дегенде ошондо муну саясатташып кеткени дагы ошол да. Бир чети кетебиз азыр, акчадан кур каласың, анан акчадан кур калсаң ошондон биз гонорар төлөйт, ошондон премия төлөйт, ошондон техникаң жаңылат. Анан элиң болсо, ошо жамаатың болсо көтөрүлүп чыгат, пикетке чыгышат, сени айдап чыгат, ошон үчүн буга тийбе деген дагы көп чакырыктар болгон да. Бирок ошого карабастан биз бүт өзүбүздүн финансылык, каржылык агымдарыбызды бүт баарын ыратташтырып, жана ысырапсыз кетип аткан акчаларды ыратташтырып, түз жолго ыраттуу жол менен кылганыбыз үчүн, экономдоп колдонгонубуз үчүн бүгүнкү күндө мен ошондо эле бүт баарын эсептеп чыгып, биз эгерде ушундай талап кое турган болсо, биздин партнерлор ушундай талап кое турган болсо, анда бул бизде толук кандуу партнерлор эмес. Анда сиздер мейли таптакыр чыгып кете берсеңиздер болот деп ошондой койгондо ыңгайсыз суроолор жылып кеткен. Бирок муну абдан саясатташтырылган себептен да КТРК мынакей эркиндик булагын жокко чыгып атат, жаап атат деп. Мен канча айтканга болбойм, мынакей башка убакыт берип атабыз, каалаган убакытта алсын, бирок эми бул көрүмдүү убакытта биздин өзүбүздүн программа болуш керек дегенге карабай көп сын пикирлер айтылган. Бирок ошого карабастан биз жок дедик. Алар болсо ЛТР программасына көчүп кетишти, өзүнүн акчалары менен көчүп кетишти. Радиодо болсо биздин азыр мынакей ошо 7-ден 9-га чейин, 9:30-га чейин бул улуттук программалар, анан 9:30-дан кийин Азаттык. Кыргызстанда болгон жаңылыктар менен тааныштырышат. Албетте, аналитиканы да беребиз, Кыргызстанда болгон жаңылыктар менен беребиз. Бүгүнкү күндө ошо машинеде отуруп кетип баратканда көрсөңүздөр болот, сиздер ошо Кыргыз улуттук эмес, эми коомдук телерадио корпорациянын өзүнүн жаңылыктарын, өзүнүн программаларын көрүп аласыздар да. Мен буга дагы сыймыктануу менен карайм, себептен биз кайсы бир деңгээлде мындай көз карандысты алдык, кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн корпорациянын кызыкчылыгы деп, биз корпорациябыз, биз өзүбүздүн татыктуу программаларыбыз бар деп алдыга кое алдык деп ойлойм да. Эң негизгиси каражат жагынан көз карандысты. Албетте, бүгүнкү күндө биз мисалы каражат жагынан эми аны мисалы көп эле адамдар көп болуп атат. Биз техника жагынан мынакей Санарепке эч кынтыксыз өттүк деп айтсам болот. Бүт техника жабдыктарыбыздын бардыгы HD форматта, заманбап форматта. Биз андан тышкары мынакей 3 канал ачканга жетиштик ушул 3 жылда. Мынакей Маданият тарых телеканалын ачтык, спорт каналын ачтык, Алато 24 каналын ачтык. Калган 3 каналды биз HD форматка кылып стандарт кылып чыгарганга. Аларды мурун жөн эле өзүнчө канал деген аты бар болчу, бирок канал деп аты болгону менен өзүнүн студиясы жок. Анан өзүлөрү түз эфирге чыга алчу эмес. Алар жөн эле записте эле бир компьютер менен эле чыга алчу. Бүгүнкү күндө өзлөрүнүн студиялары бар, өзлөрү түз эфирге чыгышат. Көз карандысы телекомпаниялар, телеканалдай да. Ар биринин өзүнүн директору бар. Анан эң чоң сыймыгыбыздын бири мынакей Алато 24 каналы. Биз мисалы буга чейин мен да карап, биз утулуп келатканбыз. Маалыматтык сайттардан, интернет сайттардан утулуп келатканбыз да. Себептен эл мурункудай болуп саат 7-де, 9-да жаңылыкты күтүп отурбай эле интернеттен окуп алып атышат. Баса биз Азаттыктын ордуна өзүбүздүн жаңылыгыбызды койгонбуз. Негизги жаңылыкты 9 саат 9-га деп жылдырып койгонбуз. Анан баягы элдер мурункудай болуп күтпөйт да.
азыр мисалы мынакей кабарлар сайтына киришет дагы, силерде бүт сайтты каалаган учурда көрүп алышат да. Ошондуктан бул биринчи кезекте стратегиялык мааниге ээ болгон чечим болчу. Мен келгенде эле айттым, жер жүзүндө бүт өнүккөн өлкөлөрдүн баары 24 саат жаңылыктары бар. Биз ушундай ачышыбыз керек деп. Анан сыймыктанганым, биз Борбордук Азияда бизде мынакей жалгыз гана 24 саат каналыбыз бар. Казакстанда дагы мындай 24 саат канал жок. Мен муну жалгыз канал дегенде көп айтып чыккан, Казакстанда 24 кезет деген бар депчи. Ал 24 саат жаңылык эмес. Ал кадимкидей эле биздин улуттук каналга окшогон, коомдук телеканалга окшогон, КТРге окшогон эле. Ал жерде көңүл ачуучу программалар да бар, документалдык бардыгы бир жерде. Баары бир жерде. Ал 24 саат жаңылык эмес. Бизде биздин өзбек туугандар, мынакей жаңы, аларда жаңы президент болгондо, ал киши келип дагы эмнеге бизде ошондой жок, Кыргызстанда ушундай жаңылыктар бар экен деп ал киши талап койгондон кийин ал жактан бир топ келип бизден үйрөнүп азыр жаңы ачып атышат. Борбордук Азияда биз жаңы ачтык. Ошол каналды ачканда биз бир тиын мамлекеттен алган жокпуз, кошумча штат сураган жокпуз, кошумча адам сураган жокпуз. Чет элдик жанагы консультант деп коет, же болбосо долбоорлор деп эч кимди чакырып алардан кеңеш сураган жокпуз. Өзүбүз эле ачып койдук. Бүгүнкү күндө мынакей 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде ошол Ала Тоо 24 канал бизде эң негизги 5 каналдын ичинде рейтинг боюнча, көз карандысыз рейтинг боюнча чыкты да. Бул биздин сыймыгыбыз, бул биздин жетишкендигибиз. Албетте кемчиликтер болбой койбойт. Кемчиликтер бар. Эми баягы жумушта ар дайым кемчиликтер процесс боло берет. Мисалы түз эфир болгондон кийин биз 169 саат күнүгө эфир беребиз. 169 саат өздүк эфир. 170 деп коелучу, элестетиңиздер, 170 саат. Мынакей биз сиз менен отурабыз, маектешип отурабыз, билбейм канча 40 мүнөтпү маектешебиз, бул баягы өздүк саатыңыздар да. Ал жерде биз 169 саат чыгарабыз бир суткада. Анан албетте ал учурда ошол өздүк программа болгондон кийин каталар, кемчиликтер контент боюнча болот. Албетте анын баарын биз кабыл алабыз. Эч кандай жабынган жокпуз. Объективдүүлүк, оппозицияны аз бересиңер деп дагы көп сын пикирлер айтылат. Албетте аны дагы кабыл алабыз. Эгерде кайсы бир жерде биз оппозицияга сөз бербей аткан болсок, аны бергенге аракет кылабыз. Бирок баягы мурункудай кылып эле оппозиция десе, шагыратып эле баарын берип коюп эле, шалпылдатып баарын жамандап антимиткен андай да жок. Анын өзүнүн эрежеси бар, ирети бар. Ал дагы эми мен саясатымда ал дагы мисалы биз баарына мындай кичине объективдүү карашыбыз керек да, бардыгына объективдүү карашыбыз керек. Эми шалпылдатып баарын эле жаман деп эле бере бергенде да болбойт. Мен өзүмдүн талабым бар. Мисалы азыр көп социалдык тармактарда дагы мисалы айтып атышпайбы, мына КТРди койсоң башка дүйнөдө жашап аткандай болобуз, башка өлкөдө жашап аткандай болобуз депчи. Эми мен аны дайыма эле ачык айтып келип атам да. Мен айтам, мен өзүмдүн суранычым бар. Мен эми ар бир жаңылыкка келишпейм, бирок баягы бизде Ала Тоо 24 каналына мен дайыма айтып келем, кесиптештерим, эми менде сураныч, 80% өлкөдө болуп аткан жакшы нерселердин баарын чагылдырыңыздар. 20% жанагы негатив бар го, жанагы авария болгондор, адам каза болгондор, дагы бирдеке болгондор. Эми эгерде биз негатив издей турган болсок, аны таба берсек болот. Пропорциясын өзгөртүп койсок деле жаңылыктар таба берет. Ар бир өлкөдө 80%га чейин пропорция негатив бергиле, 20% жакшы бергиле десе, 80% жаңылыктар табыла берет. Тилекке каршы ал бар. Анан бирок ошол 80%ды берип эле жаманыбызды эле көрсөтүп отурсак, анда эмнебиз оңолот? Анда же элдин маанайын ачпасак, же элге үмүт бербесек келечекте, же элге мынакей жакшы жерлер болуп атат, жакшы нерселер болуп атат деп көрсөтпөсөк. Биз эгерде тиги бармагыбыздан соруп бирдекени чыгарып атсак, бир жөн эле. Чынында эле мисалы көп мактана турган, көп үмүт бере турган, көп жакшылыктарга жышаан боло турган иш аракеттерибиз толуп атат. Эми ошондой багытта чынында эле мен алып барам да. Балким кийин башка ген директор келет, ал айтаптыр, жарым болсун, негативин да бергиле жарым, мунун да жарым берсин депчи. Бирок мен айтып кетейин де, мисалы азыр интернет сайттарга көрүңүздөр, өлтүрүп атышат, зорлуктап атышат, сабап атышат. Эми аны берип атабыз, берип аткан менен маселе чечилип кетпейт да. Анын чечиле турган маселеси башкача да. Анда ошол себептен мисалы өзүбүздүн дагы редакциялык саясатыбыз бар да. Бул жагынан кемчилик. Эми бизде көп кемчиликтерибизди дагы бизде байкоочу кеңеш бар. Биз деген таптакыр көз каранды эмеспиз. Мурункудай болуп мамлекетке карап отурбайбыз. Көз карандысыз 15 байкоочу кеңеш бар. Ал жакта ар кайсы тараптан келген адамдар.
ар кайсы тармакта өзүнүн аттуу баштуу адамдар. Анан алар эле тиги жөн коюп коюшпайт, жөн эле унчукпай карап отура беришпейт. Алардын оозун жаап же тыйып сала турган адамдар эмес. Алар жыйын өткөргөндө кандай өткөрөт. Тим эле эзип ар бир нерсеге көздү такай чукуп көзөмөлдү катуу талап кылган байкоочу кеңеш бар. Ал жерде көз карандысыз байкоочу кеңеш бар. Ошондуктан алар дайыма айтып турушат, мына монулар туура эмес болуп калды, могул контентти оңдогула, могул жерде алмаштыргыла, мону карап чыккыла депчи. Алар менен да чогуу тыгыз байланышта иштейт. Ошондуктан мына коом уставары интернет багыттарда, социалдык тармактарда алар карап дайыма сын пикир айтып турат. Мен аларга жооп бергенге, өзүм жүйөлүү себептеримди дагы айтканга аракет кылып турам. Андан тышкары бизде мынакей байкоочу кеңеште айттым. Андан тышкары бизде депутаттарыбыз бар, баары көрүп турушат. 120 депутат, алардын ой пикирлери ар кандай мынакей күнүгө сын пикир айтышат, отчет талап кылышат. Андан тышкары КТРКда дегиле КТРКнын жүгү оор болот. Ал жерде Кыргызстанда мен деген эмгеги сиңген адамдар иштейт. Алар жөн адамдар эмес. Аларды отуруп алып мындай кыл, тигиндей кыл деп башкара албайсың. Алар менен сөз табышышың керек, тил табышышың керек. Алар дагы туура эмес кылып атсаң, алар да карап көзөмөлдөп турат. Ар кайсы жагынан көзөмөл чоң да. Сөзүңүзгө аралжы, мына кечээ бизде ошо өлкө башчысы президент Сооронбай Жээнбеков деген жана коопсуздук кеңеши менен абдан бир жакшы талкууда жыйын өткөрүп жатса, КТРКдан ошол кетип жатса, социалдык баракчалардан ушундан көрө биз деген жер-жерлерди кыдырган Адахан Мадумаровдун сүйлөгөн сөзүн укмакпыз деп айтып жатышат да. Мен экөөнү салыштырып көрсөм, Адахан Кимсанбаевич бүгүнкү күндө ошол нерсе барбы жокпу, ошол кемчилик чындыгында эле барбы, ага карабастан эле элди жыйып алып бир жыйындарды өткөрүп, өзүнүн саясатын, өзүнүн оюн элге таңуулап жаткан учурларды байкадык. Эмне үчүн эл бүгүнкү күндө ошол жаман тарапты эле көргүзү келет, жаман айткан нерсени уккузу келет? Буга ким күнөөлүү? Мүмкүн ошол биз бир тарап кылып берип жатып, КТРК деген бийликтин жасап жаткан жакшы иштерин, мыйзамдарга кирген өзгөрүүлөрдү жана биздин коомчулуктун келечеги жөнүндө жакшы жакка бурууну аракет көрүп жаткан, эл башкача кабыл алып жаткан жокпу? Биз ушул кыймылыбыз менен өлкө башчыларын элге бир мындай бир жаман көрсөтүп алып жаткан жокпузбу? Буга оюңуз кандай? Эми мен ойлойм, бүгүнкү күндө мисалы мындай да баягы КТРК бүт жакшы жакты эле көрсөтүп, жаман жагын көрсөтпөй атат деген турабыз. Мен жана айткан, албетте биз баягы жаман жагын аз көрсөтөбүз. Мен аны мойнума алам. Мен ал тургай мынакей сиздин каналга ачык эле айтып атпайм. Ал менин суранычым боюнча мен ошол эки редакциялык саясатты көздөгөнүм үчүн болуп келип атат. Жетекчинин кабыл алган чечими боюнча бүгүн 20%. Мен буга толугу менен мойнума алам, бирок мен айтпайм, таптакыр жок эмес. Мен айткан жокмун 100% көрсөтөм, 20% жетишет. Бирок мындай да, азыр заман өзгөрүлгөн да. Бизде КТРКда бирдей экени көрсөтпөй койсок, аны менен эл көрбөй калбайт. Айланайын эл азыр баарын көрөт, баарын билет. Мынакей бүгүнкү күндө деле маалымат булакчасына жетпей атабыз деген андай жок да. Кыргызстандын аймагына бүгүнкү күндө 50 канал таркайт. Мынакей 3 мультиплексти алсак 45 канал эркин Кыргызстандын ар түр аймагына барат. Мынакей барыңыздар, кайсыл өрөөнгө барбасыз? Өткөндө түштүккө бардым, Жалал Абадта. Эмне деген гана каналдар жок, айланайын. Эмне деген гана каналдар жок. Мына ошол жерде бүт бар го, айланайын. Каалаган көрсөң болот. Анан мисалы Адахан Кимсанбаевич КТРде жок, эмнеге Адахан Кимсанбаевичти көрсөтпөйсүңөр деп эми башка каналдарда жок деп айтуу мүмкүн эмес. Башка каналдан чыгат. Ошон үчүн айтып атты. Эмне үчүн Адахан Кимсанбаевичти көрсөтпөйсүңөр, анан Сооронбай Шариповичти көрсөтөсүңөр деп. Башка каналдан деле көрүп алган мүмкүнчүлүктөр бар. Албетте, мисалы бул мааниси эки чоң да биринчи кезекте. Тиги Сооронбай Шариповичтин коопсуздук кеңешин өткөрүп атканын, бул болсо өлкөдө ар бир адамдын тагдырына таасир эте турган иштер, таасир эте турган чечимдер, таасир эте турган сөздөр сүйлөндү кечээ. Мынакей бүгүнкү күндө бери резонанс болуп айтылып, эмне болот деп, кандай иш аракеттер болот деп, ошонун кыймылы, ошол айтылган сөздөрдүн өлкө башынын айткан сөздөрдүн жыйынтыктары бүгүн чыга баштады да, мынакей бүгүн ишке баштады. Эми Адахан Кимсанбаевичти жеке ал кишини мен өзүм сыйлайм. Анан мисалы мындай да, ал кишиге окшогон саясатчылар абдан көп. Анан баягы ар бир саясатчыны
көп саясатчылар жүрбөйт. Мисалы биз бул жогорку кеңешке депутат болбой калдым, башка болом деп жүргөндөр да толтура. Эми мисалы биз баарына албетте кайсы бир деңгээлде бир атайын аянтчыларда мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылып эле атабыз. Бизден КТРден тигил же бул саясатчы таптакыр жабылып калды деген жок андай. Бүгүнкү күндө жок, биз беребиз. Бирок бизде эме деп гана айтыш мүмкүн, силер аз бересиңер деп айтыш мүмкүн. Туура кайсы бир деңгээлде биз ушул пропорциясын көрүп ошол экиге жараша беребиз. Илимбек мырза, мына кийинки сурообуз деген ушул биз саясаттын негизи эле ушул массалык маалыматтар саясаттын чордонундабыз десек жаңылышпайм. Анткени айрыкча сиз ошол коомдук телерадио корпорациялангондон кийин болгон саясатты деген элге тартуулап турасыз. Менимче жетекчи катары бүгүн сиз деле ошол саясатка серепчи болуп калдыңыз болуш керек. Бүгүн өлкөдө саясий абалдын кандай болуп жаткандыгы жөнүндө азын улак айтып берсеңиз, сиздин оюңуз кандай саясий абал бүгүн бизде өлкөдө? Мен мындай деп айтам. Азыр мен сиздерге эмне деп гана айтпасам, мени өтө мындай сын менен кабыл алышат да. Бул бийликтин адамы, бийлик эмне деп айтса, ошону кылат депчи. Мен отуруп алып албетте айтсам болот. Бирок карабастан өзүңүздүн оюңуз болуш керек да, жеке пикириңиз. Албетте мен оюм бар. Эми мага башка нерсе маанилүү да. Биринчи кезекте мага мисалы көп өлкөлөрдө барып жүрөм, көп ар кайсы жакты көрүп жүрөм. Биринчи кезекте мага ошол эки биздин өлкөбүздө тынччылык болуп, туруктуулук болуп орноп атканы, согуш болбогону, ачкачылык болбогону бул мага эң негизги маани. Биз көп учурда жакшыны багы кадимкидей эле кабыл алып эле, анан багы кыйын учурларыбызды баштан өткөргөнүбүздү унутуп калып эле, анан таптакыр эске албай коебуз да. Албетте биз дайыма жакшыны умтулуп, жакшыга умтулуп жашашыбыз керек. Бирок биздин жашообузда өткөн кыйынчылыкты унутпашыбыз керек, эстеп жүрүшүбүз керек. Кандай биз учурда жашадык эле, кандай бир өлкөбүз болобу, болбой калабы деген учурларда жашачу элек. Бизде билесиздерби, биз керек болсо светтин өчүүлөрүнө дагы көнүп калганбыз. Кечинде графикти берип койсо, ошол графикке чейин свет болот деп ошого даярданып калган учурларыбыз да болуп калган. Көнүп калган учурларыбыз бар. Кадимкидей кабыл алып калган учурларыбыз бар эле. Бизде газ жарым жылдап жок болуп калган учурлар, ага деле көнүп калган учурларыбыз бар эле. Мисалы, аны эстей жүрүшүбүз керек деп мен ойлойм да, аны сөзсүз түрдө эстей жүрүшүбүз керек. Андан тышкары башка өлкөлөрдө болуп аткан окуяларды карап, Кудай ушу зилзаладан, ушу жаманчылыктан бизди Кудай сактаса экен деп ошол экиге ошону эстеп жүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Мен эмнени айткым келип атат? Биз көп чоң маанилүү биздин коңшуларыбыз ичкүбө турган, көз арта турган иштерди кылдык да. Мынакей бизде президент Алмазбек Шаршенович кеткичекти какшады го. Мына азыр айта берсем болот, эми мурун айтсам айтат эле кошоматчы депчи. Ушул киши кеткичекти какшады го, биз ишенбей келдик го. Мен сүйлөгөн сайын айтат, мен кетем, баланча күнүм калды деп санап жүрдү го ал кишичи. Ошол эки ишенбей, мына бул аягында азыр конституцияны алмаштырып, конституция алмашып болбой калганда, жок, бул болсо калп айтып атат, азыр болсо шайлоо өткөндөн премьер-министр болуп келет, азыр болсо депутат болуп келет, айланайын. Эми биз багы бардыгынан мындай кыйпың издеп эле азыр бирдеке болот деп ошо көнүп калдык. Бизде Борбордук Азияда өлкө башы тынчтык жолу менен, шайлоо жолу менен алмашты. Шайлоо менен алмашканда дагы бир дагы саясий күч, бир дагы саясий кыймыл, бир дагы эл аралык уюм жана эксперттер так айта албай койду го ким утарын. Ким утарын так айта албай калды го акыркы күндөргө чейин. Баары отурушту го эмне кылайын. Анан ошол учурда биз татыктуу өттүк го. Бардыгы татыктуу өттү. Мына шайлоочулар дагы татыктуу болду, мамлекеттик кызмат жалпысынан. Албетте кемчиликтер болду, болбой койбойт. Эми кемчиликтер болбой койсочу, кайсы кыймылда кемчилик болбой койбойт. Мен ошондуктан мындай ар бир нерседен позитив издегенге аракет кылган кишимин да, позитив издегенге аракет кылган кишимин. Мен дагы айтып келем өзүмдү дагычы, эми КТРде 1 жылдык убактым калды. Мен кетем, башка дагы кайра өзүм шайлана турган
мүмкүнчүлүгүм бар, укугум бар, бирок мен бербейм. Бирок менин дагы оюм ушундай да, ага кайра талапкерлигимди койбойм. Себептен де 4 жыл иштеген жетишерлик, башка киши да келиш керек, башка жаңы иштерди да кылыш керек деп өзүм позитив издеп, позитив бардык жерден көргөнгө аракет кылган кишимин. Бүгүнкү күндө мисалы толуктуу түрдө президентте болгон күч аракеттер бар деп ким айта алат? Айта албайт. Кайрасынан биз конституция менен көп ыйгарым укуктар премьерге берилди го. Бүгүнкү күндө мисалы эми жаңы конституция киришти, премьерлик өкмөттүкү бул чоң бийлик бутагы, президенттин дагы чоң ыйгарым укуктары бар, жана күч органдары менен анан баары мындай тең салмактуулукта парламентти ким айтат бүгүнкү күндө парламент тиги ручной ал башкарыла турган парламентте кандай гана күчтөр жок бүгүнкү күндө көрүп атабыз го. Эгерде парламентте бир маселе талкууланып ал монча өлкөдө толкун кылып атат го. Анан ошондуктан мен кубандырган нерсе бизде ушу ачыктык, ар тараптуулук, бир адамдын же болбосо бир топтун колунда бийлик топтолбогондугу, жанагы чоң бийик деңгээлдеги адамдардын дагы сотко кабылып соттолгону, бүгүнкү күндө мисалы депутатты соттолуп кетиши мүмкүн дегенге мурун бул жомок нерсе болсо бүгүн баары эле ишенип калды го. Министр соттолуп кетет деген мурун жомок нерсе болсо баары ишенип калды го. Ошондуктан мисалы баардыгыбыз отуруп кылдаттык менен кой баарыбыз жооп беребиз, мыйзам чегинде болуш керек деп калдык го. Мунун баары мисалы көп жакшы нерсе да, албетте маселебиз көп. Албетте көп чече турган маселелер бар. Жана кече коррупция боюнча, эми коррупция боюнча өзүнүн карамагында турган мынакей президент туруп жанагындай сөздү айтпаган сөздү айтып атат го. Биздин тарыхыбызда мындай чанда айтыла турган нерсе же болбосо бир оппозиция айта турган нерселерди президентибиз өзү туруп ар бир жарандын укугу үчүн мен президент башы менен жооп берем деп ачык туруп айтып берип атат го. Анан эми мен ойлойм ушундай ачык өлкөнүн баарына ушундай ачык коомдо жашаганыма абдан кубанам да. Бизде Тажикстанга же Казакстанга же Өзбекстанга барганда көрүп атабыз го ал жакта кандай жашап атканын. Мисалы эгерде Өзбекстанда мен баягы барганда барып көрүп келдим, көп нерсени өзүм баракчама дагы айттым, көп нерсеси жакты мага. Тазалыгы жакты, тартиптиги жакты. Бирок Өзбекстанга барып жашайсыңбы десем мен айтат элем, жок, рахмат. Бизде чында инфраструктурабыздын деңгээли, экономикабыздын деңгээли балким аларга караганда пасырактыр. Бирок бизде коомубуз ачык. Ээн эркин жүрө аласың, ээн эркин айта аласың, каяка барсаң, качан эмне кылсаң ошону кыла аласың. Жана биздин потенциалыбыз чоң деп айтып кетем. Негизинен сиздин оюңуз боюнча бүгүнкү бизде саясий абал, бул саясий туруктуулук, жана айтып коет го, кымбат өтүгүм жок деп өкүнгөндө буту жок кишини карап ойлонушуң керек деген. Ошол сыяктуу бүгүн биздин эл дагы ушу негизинен ачка болбой жана мамлекетибизде болгон тынчтыкка көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен. Андан кийинки суроом, мен бул сизгелерде бул суроону өзүм жеке даярдадым эле. Биздин коомдо дагы бир жагымсыз нерсе бар. Бул кадр Акаев менен иштеген. Бул эмнеге келди? Бул Кадыр Бакиев менен иштеген. Бул эмнеге кайра келди деген бир жагымсыз нерсе бар. Эмне үчүн биздин инсан, кыргыздын инсаны жакшы, таланттуу, билимдүү, илимдүү бүгүнкү бизге коомго керек адам, ал мен Акаев менен иштегем деп кошо Москвага кетиш керек. Же Бакиев менен иштегем деп кошо Минскке качып кетиш керек. Биз элге бул жакка керекпиз да, ал инсан бизге керек. Ал эч кандай кылмыш кылбаса, эч нерсе жасабаса, эмне үчүн биздин бүгүн коомго жардам берип, бир жакшы орунду ээлеп, бизге пайда алып келгенге акысы жок. Ушул нерседен кантип кутулабыз? Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми мен дагы абдан муну мындай терс кабыл алам да. Эми терс кабыл алганда мен дагы албетте сындашат. Албетте, себеп дегенде сен Бакиевчисиң да деп көп айтышы мүмкүн. Бул жерде дагы сиздерде комментарийлерде ошондой кетет да, аны билип эле көрүп турам. Мен ойлойм, бул эмеден кетсе керек. Билесиздерби, тарыхыбызда биринчи жолу Борбордук Азияда бизде ыңкылап болуп анан Акаевди кубалабадык беле. Анан ошондо мисалы бул биринчи жолу болду да. Биздин өлкөбүздө биринчи жолу болду. Мындай болгон эмес, мындай күткөн эмес эл дагы. Анан ошондо иллюстрация кылыш керек. Бул Акаев жалгыз кылган эмес, мунун тиги тегереги бүт бары кылган деп анан булар Акаевчилер. Бул ушулар жаман нерсе кылган.
бүт булардын башкаруусунда жаман болчу. Буларды ошол эки Акаев жалгыз гана эмес, могу кошо кылмыш кылган адамдар да кетиш керек деп, анан ошонун тегерегинде, ошол толкундун тегерегинде бул да Акаевчил деп, анан ошо ичинде мындай иргебестен эле баарын ошол эке киргизип, анан ошондо катуу мындай клише болуп калганда, анан ошондон элдин маанайында дагы ушундай нерсе кабыл калган деп ойлойм да, биринчиденчи. Анан ошондо эле мисалы анда баягы биз ойлогонбуз да, мисалы ошондо Кунок Салиевичтин командасы келгенде алар ойлошкон да, мынагы эми азыр бүт Акаевчилерди кетиребиз, анан мисалы жаңы адамдарды алып келебиз, таза адамдарды алып келебиз, анан ошо менен биз өлкөнү күркүрөтүп башкача салабыз депчи. өндүрөбүз деп. Бирок мындай жери бар экен да, мисалы чечим кабыл алуучу мисалы 4-5-6 эле адам болот, а негизи ошо чечим кабыл алынгандан кийин ошо чечимди аткарууда мисалы вертикаль бийликтин вертикалында канча деген миңдеген кишилер ошол чечим менен кетет. Ал чечимди аттап кете албайт. Мыйзам боюнча дагы, ички эрежелер боюнча дагы аттап кете албайт да. Үстү жактан ошондой мыйзам боюнча кабыл алып атса, албетте сен ошону аткарышың керек. Анан ошол эки аткаруучу болот. Бирок аткаруучулардын арасында ошол көп жылдан бери тажрыйба топтогон, адистчиликти топтогон, мээси иштеген, тилдерди билген адамдар бар да. Анан баягы биринчи толкунда ошол экенин баарын кетирип, жаңы алабыз деп калганда, анан ошондо көрүнгөндө, бизде өлкөбүз аз экен да. Кадрдык ачкачылык деген чынында эле оор экен да. Анчалык кадрды биз орусча айтканда мы, оказывается, себе не можем позволить толугу менен бир команданы кетирип туруп, башка команданы толугу менен киргизип салганга бизде андай шарт дагы, мүмкүнчүлүк дагы, адамдык ресурс жок экен да. Ошону билдик. Ал эми жаңы мына эми түшүнүп атпайбызбы? Биз мисалы билесиздерби, бир учурда биз айтчу элек, бизге заманбап менеджерлер керек. 4-5 тил билген, мындай Европада, Америкада окуп келген адамдарды тартыш керек деп келбедик беле. Мына азыр эмне болду? Көп адамдарды тартпадыкпы? Көп ошондой жетекчилер келди, иш жүзүндө эмне кылды? Мисалы 2-3 тил билет, англисче билет, менеджерлик технологияларды абдан окуп келген. Келгенде иштерди көбү кыла албай кетпеди. Бул эмне себептен? Себептен да биз көрбөдүкпү? Бул аз экен да. Жөн эле чет элге барып, билим алып, тил үйрөнүп, жана менеджерлик же болбосо башкаруучулук же болбосо башка тармактарда бир адисчиликти алып келген, бул аздык кылат экен. Бул ошол эки Кыргызстандын менталитетин билиш керек экен. Кыргызстандын ошол эки салтын, санатын, ички эрежелерин, керек болсо жана ички кыймылдарды, саясий топторду, ошонун баарын билиш керек экен. Кыргызча айтканда дээринде болуш керек. Дээринде болуш керек. Элди түшүнүш керек экен, эл менен иштеш керек экен. Себептен да мисалы мындай да, баардык эффективдүү менеджерлердин бир эрежеси бар да, мындай да. Эгерде компанияда мисалы эмени караш керек, натыйжалуулукту карап, анан көп адам бир кичинекей ишти кылып аткан болсо, ошол көп адамды кыскартыш керек, кереги жогун кыскартып салыш керек депчи. Анан баягы менеджерлик иштеп келгенде эле кыскартып салыш керек. Бирок бизде мындай да, келгенде сен кыйын менеджерсиң, бир чоң мекемеге келдиң, ал жерде 1000 киши иштейт, анан көрүп турасың, ошол 1000 киши кылган ишти мисалы 600 эле адам кылып коет экен да. Анан 400 адамды, демек 400 адамды алып салыш керек, могу 600 менен эле мен ошол эки ишти алып кетем деп. Алып кетиш оңой. 400 адамдын аркасында үй бүлөсү бар ар биринин. Ошол 10 000, 15 000 сом иштеп атпайбы? Ошол эки менен ал үйүндө 2-3 баласын багат. Анан сен жөн эле менеджер болуп келсең, аны кылып салсаң, сен бул жерди эле кыскартып койгон жоксуң. Сен ошол экинин аркасындагы 400 адамдын аркасында 400 адам багып аткан дагы 2000 адамды жумушсуз, тамаксыз, мүмкүнчүлүксүз таштап салдың да. Эгерде сен кыйын менеджер болсоң, ошончолук эле мындай татыктуу болсоң, анда сен башканы кыл. 400-тү кыскартып салып, 600 менен ошол ишти алып барыш эмес.
600 мен ошол ишти алып барып, жана 400 менен дагы жаңы багыттарды алып барып, акча алып келе турганды кылып, ошол 400-тү кошоп бага алсаң, жумуш менен камсыздап жумуш менен камсыздай алсаң, аларга шарт түзүп бере алсаң, жана ошонун негизинде конкуренттүү боло алсаң, анан ошондо сен чынында эле анык менеджерсиң деп мен ойлойм да. Ушуну кылыш үчүн эмне кылыш керек? Тажрыйба керек экен да, тажрыйба топтоп, бул тармакта иштеп, бул тармакта иштеп, бул тармакта. Анан ошондуктан келип эле бул Акаевчил, бул Бакиевчил, бул Отунбаевачыл, бул Атамбаевчил деп алып салсак, анан ошонун ичинде жанагы көп жылдап тажрыйба топтоп, билими да бар тажрыйба топтоп, мына эми натыйжасын бере турган адамдарды чыгарып атпайсызбы? Анан алар эмне кылышат? Алар карап, тиякты карап, биякты карап, же жеке компанияларга, же эл аралык компанияларга, же чет элге иштеп кетип калат. Ошол компаниялар мындай палец кылбай, жана анча аракет кылбай, мамлекет жумшаган ресурстарды жумшабастан даяр кадрды жөнөкөй эле белен кичинекей акчага алып кетип калып атат да. Бул өзүбүздүн байлыгыбыз да чачырап кетип атат да. Ошондуктан буга мындай өтө кылдаттык мамиле кылыш керек деп ойлойм. Биринчи кадамды менимче Алмазбек Шаршенович кылды. Мисалы анын арасында ал киши көп сындады го ал кишиничи. Мына Цариде иштеген, секретариатта иштеген, катчылыкта Бакиевдин кол алдында иштеген адамдарды алып келип атат деп канча сындады. Бирок ошол сынга карабастан ошол адам туруп берди да. Анын арасында мен да бармын. Мисалы мен ошол жеки Кунай Салиховичтин учурунда катчылыкта иштегем да, бирок чечим кабыл алуучу позицияда иштеген эмесмин. Аткаруучу катары иштегем тажрыйбада. Мен мурун деле айтпадымбы? Кийин деле интервьюларымда айтып жүрөм. Ошол жерде иштегенимде мен көп тажрыйба алдым, билим алдым. Мен бир да күнүнө өкүнбөйм, себеп дегенде мага билим берди, тажрыйба берди, мүмкүнчүлүк берди, өскөнгө көп түрткү берди. Ошонун негизинде мисалы эгерде кайсы бир учурда азыр жакшы иштерди кылып атсам, ошол дагы учур салым болду деп ойлойм да. Ал эми бирок чечим кабыл алынган адамдар аныкталып, көбү өзүнүн жазаларын албадыбы ал учургачы. Эң негизги нерсе ким болбосун, Бакиев учурунда иштегенби, Акаев учурундабы, Отунбаевбы, Атамбаев учурундабы адис болуп, анан ошол эле учурда өзүнүн кылып аткан ишинде багыт менен жүргөндө ушу менин ишим элге зыян алып келбейт. Биринчиден менин ишим ошол жерде иштеп атканга же болбосо элге пайда алып келет деп ошо ишенич менен кылып, ошондойду кылып келсе, мындай адамдарды колдонуш керек деп ойлойм. Мындай адамды колдонуш керек. Эми адамдын аң сезими мурун чоң толкун болгондон кийин, көбүнө сиңип калгандан кийин бул дароо эле жуулуп кете турган нерсе эмес. Бир эле тыйып, мындай кылбашыбыз керек деп койгон болбойт. Бара-бара бул нерседен бат тазаралбайбыз. Сөзүңүздө галет жок, мен да кошулам. Мен ойлоп жатам сиздин сөзүңүздүн жыйынтыгы менен. Мүмкүн ошол эң башында биздин хандарда калыстык болгон эмес. Анткени деген Бермет Акаева ал өзүнүн эле мыйзам чегинде эле депутаттыкка өтүп, ушул мандат алып келди эле. Мүмкүн ошол учурда Акаев кеткенден кийин Бермет Акаева калып эле биздин коомчулукта иштеп эле калып калса, мүмкүн ошону эл дагы башкача кабыл алып, бул деген мына мыйзам чегинде келди эле, бул калды деп, андан ары дагы баардыгы калыс болуш керек деп мамиле жасашмак. Андай болгон жок. Мен билишимче Бермет Акаева соттон утулуп, жөндөн эле эч бир күнөөсүз жерден эле чектелип, ал киши деген Аскар Акаев менен чогуу Москвага кетип калгандыгы жөнүндө бизде маалымат бар. Эми Илим мырза сөзүбүздүн аягында мына бир көптөн бери сиздин жүрөгүңүздө өтүп келген, бул жөнүндө сиздин социалдык тармагыңыз аркылуу дагы коомчулуктар окуп, өз ойлорун айтып жатат. Мүмкүн бул жерде сиз өзүңүздүн абдан доско берилгендигиңизди, же болбосо бир боорукерлигиңизди, же болбосо сиз коомчулукта жөнөкөй эле адам эмес, адам деген сапатты бийик баалаган адам экениңизди дагы бир жолу далилдеп кеттиңиз. Бул сиздин автокырсыктан каза болгон Кыргызстанга белгилүү Темир Жумакадыровдун мурунку вице-премьер-министр, эми мурунку деп айтылып калды. Ошол киши жөнүндө көп эскергендигиңиз. Мүмкүн биздин эфир аркылуу дагы ошол досуңуз жөнүндө бир кыскачараак эскерүү айтып, ал киши жөнүндө айтып кетесиз. Эми эмне деп айтам, эми ал жөнүндө, ал киши жөнүндө эми көп айтылды, көп жаздым. Абдан таза адам эле. Таң калыштуу, биздин коомдо катардагы эмес,
таң калыштуу жүргөн, өзүнчө башкача жүргөн адам эле. Себептен де ошондой чоң кызматтарда иштеп жүрүп анан өтө жөнөкөй жашагандыгын тилекке каршы өз учурунда баягы тегерегиндегилер эле биз билчүбүз, бирок кийин билинип айтылып калды. Кирейген вице-премьер болсо дагы өзүнүн квартирасына ипотекага алып 1 жыл болгон. Мынакей ошондо ал киши 38-инде каза болду. 38ге жаңы чыгып туулган күнү болгондон кийин ошо 1,5 айдан кийин каза болду. 38ге чыкканга чейин өзүнүн квартирасы жок болчу, квартирада жашачу. Ошондо элестетип коюңуздар мына ошол адамдын тазалыгы жөнүндө. Өзүнүн мисалы бизнеске алек кыла турган мындай шыктары жок болчу да, ал мамлекеттик деп айтып калабыз го биз, государственник, мамлекетчил, мекенчил адам депчи, ошо мекенге, мамлекетке иштейм деген адам эле да. Анан бүт болгон өзүнүн убактысындагы иш аракеттерин дагы ошол жака жумшатчу. Биз дайыма айтчу элек, ошо мамлекетчил, мекенчил деп жүрө бергенде убактың болуп бир бизнес ачып алсаңчы, мынтип алсаңчы деп, анан ошондо эми ал жака көп убактын кетип калат, андай да шыгым да жок, эми могул жагы менен эле деп. Анан иштегени ошончо жүрүп ошо ипотека квартира алган 1 жыл. Ал квартираны дагы аларда ошол учурда президент болуп турган Алмазбек Шаршенович биринчи взносун кылып берген. Кийин ал киши каза болгондо калган суммасын жаап берди. Азыр үй бүлөсүнүн квартирасы бар толуккандуу. Бул эле бир көрсөткүчү. Анан мисалы биз адамбыз го, дайыма эмоцияга берилип катуу айтып ийген учурларыбыз болот. Мисалы мен көп учурда эмоцияга берилип катуу айтып алган учурларым болот. Анан кийин кайра кечирим сураппай кечирип коелачы деп, кесиптештеримден да кечирим сурап калам, жакындарымдан да кечирип коелачы, мен эмоция калтырып кеттим. Бул киши мен эмоция калтырып катуу айтсам дагы каяша таптакыр меселе да. Каяша таптакыр меселе күлүп макул сен кичине болду, чурушпачы деп койчу эле. Ушундай досум бар эле. Анан албетте жаш кетти, башка деп өкүнөбүз, кан жутуп кала бересиң. Бирок башка менимче баягы эң чоң мындай элге болгон бир белгилердин бири, мен айтып кетет элем, биз көп учурда жашообузда күнүмдүк тиричилик менен эле алек болот, анан жаныбыздагы ошо баалуулуктарды байкабай, баалабай, ошол эки менен бир ошону сезимге алып, ошол учурда ошондон рахат албай жүрө берет экенбиз да, анан кийин баягы жоголгондо билип калып атпайсызбы? Эми эмне кыласың, айла жок. Анан ошон эми досумду биз баары дос деп эле, эркек, өзгөчө эркектер биз бири-бирибизге ай досту баалаш керек, досуңа бекем турушуң керек, жоопкерчилик болуш керек деп айта беребиз, бирок эң жакын достон бир 3-4 эле болот экен да, баягы аябай сырдаша турган, ушу түбөлүк дос боло турган. Анан ошондойду жоготкон өтө оор экен да. Азыркы учурда деле сагынам аябай, эмне кылабыз. Бирок мен силердин телекөрүүчүлөргө, сайтта окуучуларга бир эле нерсе айтып кетем. Ошо тегерегиңиздерде досуңуздар болобу, жакындарыңыздар болобу, ошол экени өз учурунда баалап, анан өзүңүздөрдү сак карап, сак болуп ала жүргөнгө аракет кылыңыздар деп айтмакчымын. Себептен эми ал киши мынакей кандай жакшы болгону менен деле баары өтүп кетти. Бара жакындары унутпаса да, бара баягы көпчүлүк унутуп калат, тыгынып жүрөт. Бирок жакындарына ал орду толгузда, үй бүлөсүндө. Азыр тиги биз жакындары, дос балдары канча кыйын болуп, эми тиги кыздарына ата болгонго аракет кылабыз деген менен баары тиричилик башкача да, атасын баары толтура албайсың да, орду башка. Ал кишинин орду толгуз болот. Ошондуктан бири-бирибизди баалап жүрөлүк, эжеке бири-бирибизди сыйлап жүрөлүк, тирүү. Жана биз баарыбыз кетебиз, эртеби кечпи, бирок ошо тирүүбүздө мен керек болсо мынакей сиз менен бир чаанда эле бир чогуу бир расмий иш-чараларда эле жолугуп калбасак, мындай деле жолукпайт экенбиз. Бирок ошо кичине жолуккан учурда дагы бири-бирибизге күлүп, эже ини деп, же болбосо ага ини деп,
жакшы мамилебизди аябай ошентип жүрсөк, коомубуз башкача болуп калат, жашообуз да. Адамдык эң негизинен адамдык баалуулукту баалашыбыз керек. адамдык Ошо сиздин жазган постторуңуздан дагы жана ушул бүгүнкү күндө Темир мырзанын ошо государственник болуп турса дагы эчтекеси деле жок, ошол квартирасында ипотекада болуп таза иштегенин, коомго бул дүйнөдөн өтүп кеткенин белгилүү болгону мүмкүн биздин келечек жаштарыбызга дагы бир сабак болор деген үмүттөмүн. Анткени ошо мамлекетте иштеп деле, эл үчүн кызмат кылып деле таза иштесе болот экен деген ойдо калышат. Маегиңизге чоң рахмат, Илим мырза. Ушунча убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн коомдук теле радио корпорацияңыз турса дагы биздин кичинекей Үмүт телевидениябызга келип, коомчулукка жеке пикириңизди билдирип кеткениңизге абдан ыраазыбыз. Рахмат эжеке. Сиздерге чоң рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге коомдук теле радио корпорациясынын башкы директору Карыпбеков Илим Майрамбекович келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.